Биз азыр Кулброз тигүү фабрикасына келдик. Бир күндүк ишмердүүлүгү менен тааныштырабыз. Алгач бул ишкананын жетекчиси менен таанышып алалы. Саламатсызбы? Саламатсызбы Сезим. Кош келиңиздер. Жакшы, рахмат чоң. Келиңиз, алгач өзүңүздү тааныштыра кетиңиз. Биз сизди жеке ишкер катары тааныйт эмеспизби? Дагы бир жолу саламатсыздарбы? 7-каналдын көрүүчүлөрү, кош келиңиздер. Мен аты жөнүм Ильяс Бакиров. Мен Кулброз холдинг фабрикаларынын башкы директору болом. Бүгүн сиздер менен чогуу болобуз. Кыскача биздин иш аракеттерибиз жөнүндө айтып бергенге даярбыз. Алгач кайсыл жакка жөнөйбүз? Бизде негизинен 4 фабрикабыз бар. Кыргызстан боюнча жана бизге тиешелүү 3 фабрика, жалпысынан 7 фабрикабыз бар. Чүй өрөөнүндө 4 фабрика бар. Азыр болсо эң биринчи жөнөй турган фабрикабыз бул Нижний Чүй фабрикасы. Ал чек ара менен аябай тыгыз жакын жайгашкан фабрикабыз. Алыскы айылда жайгашкан фабрикабыз. Ошол жерге жүрүңүздөр, ошол жерди көрсөтөт. Биз анда азыр чек арага жакын жайгашкан фабрикага барабыз дагы, ал жактын ишмердүүлүгү менен тааныштырабыз. Андан соң бул жакка келип, бул жактын дагы кененирээк чалдырып беребиз, Ооба, албетте. Кеттик анда. Азыркы күндө Кулброз компаниясы 4 фабрикадан турат. Андан тышкары 3 бизге тиешелүү фабрикалар бар. Жалпысынан 7-8 фабрика иштейт Кыргызстан боюнча. Өзү негизи компания 2008 жылы түптөлгөн. Негиздөөчүлөр 5 ага ини. Алардын аттары Алыкул, Сүмөнкул, Азимкул, Өмүркул, Кожомкул. Ошолордун аттарына байланыштуу ушундай ат чыккан Кулброз дегенчи. Англисче Кулброз деп аталат, бирок которгондо орусча крутые братья дегенчи. Эмне үчүн ушундай ийгиликке жеткен деп суроо берсек, менин оюм боюнча ошол 5 ага инин ортосунда ынтымактуу болушу, бири-бирине кам көрүү, ушул сапаттар түздөн түз ушундай ишкананы курууга, ийгиликке жеткизгенге себеп болгон деп ойлойм да мен. Анткени ушул баалуулуктар ошондон бери азыркы күнгө чейин сакталып келатат и бүт баары карманат биздин компаниябызда. Чоң экен да бул аталыштан. Ооба, аябай терең мааниде. Азыркы күндө бизде реорганизация болуп атат. Биз болсо байкадыңыздарбы, байкаган жоксуздарбы, логотип, мурунку логотипти өзгөртүп атабыз. Азыркы логотип чабалекей түрүндө болот. Эмне үчүн чабалекейлер? Анткени өзү негизи Кыргызстан кичинекей мамлекет да. Биздин нефть, газыбыз жок. Биздин ийгилигибиз биздин колубузда. Ошон үчүн биз аз болсок дагы биригип чогуу иштесек, ынтымакта чогуу иштесек, анда биз чоң ийгиликтерге жетебиз. Ошон үчүн чабалекейлер өзүңүздөр билесиздер, бир нерсени кылганда өзгөчө уяларды курганда чогуу биригишип курат экен да. Ошону биз байкадык. Азыр Кудай буйрса Ак Жол фабрикасына барганда ал жерде көрөсүздөр, чабалекейлер аябай көп. Ошол жерден ошондой дагы суроолорду бериңиз, мен жооп берейин. Ошо 5 бир тууган деп калбадыңызбы? Ооба. 5 бир тууган менен кеңешип, анан идея ошондон эле пайда болгонбу? Ооба. Өзү негизи 2000 жылдардан баштап өзү жашоо аябай эле кыйын болгон, өзүңүздөр билесиздер. Ал убакта жумушсуздук да болгон. Ал 5 бир тууган жашообузду кантип өзгөртөбүз, эмне кылыш керекпиз деп изденип, ушул тармакты табышканда, ушул тармакты туура көргөн, ушул тармакта өнүгөлү деп чечишкен.
Ошондон бери бул 5 агайыны эң башында ошол өзүнүн салымын кошкон да ушул компанияга. Учурда алар дагы ушул тармакта эмгектенишетпи? Ооба, алар учурда өзүңүздөр билгендей Кулброс компаниясы аябай чоң. Ал мезгилден кийин чоң өзгөрүүлөр болгон. Өзү негизи компания өнүгүп атканда өзүнүн табияты болот. Акыркы 3-4-5 жылда чоң өзгөрүүлөр болду компанияда. Компания Кыргызстандын ичинде эмес, эл аралык деңгээлге чыгыш үчүн жаңы күчтөр, жаңы идеялар керек. Ошон үчүн биздин компанияга жаңы чапалекейлер кошулду деп айтсам да болот. Алар кандай? Бизде бүгүнкү күндө 3 акционер бар. Бир акционер ошол Жолдубаевдардын өкүлү Сүймөнкул Жолдубаев, экинчи өкүл инвестор катары биздин эле Кыргызстандын жараны Акбердиева Жазгүл эже деген Россияда окуп келген, Россияда чоң бизнес жагынан ийгиликтерге жеткен, бирок ошол Кыргызстанга кантип салымымды жасайм деген ойдо жүрүп, бизге жардам берип, азыркы күндө биздин да акционер. Үчүнчү акционер Кыргызстандагы өнүккөн бир инвестициялык фонд бар, Highland Capital дегенчи. Алар дагы 2 жыл мурун биздин составыбызга киришкен. Highland Capital ал жерде аны жетектеген мырза Чолпонбек мырза, ал дүйнөлүк деңгээлде тажрыйбасы бар, окуп келген киши. Ошон үчүн азыр ал дагы бизди аябай күчтөтүп атат, компаниябызды күчтөтүп атат, финансы жагынан, аудит жагынан. Иши кылып азыркы Кулброс теги баштапкы Кулбростон кыйла эле айырмаланат. Калган агайын элер каякта? Алар ушул эле тармакта жүрүшөт, дагы эле ушул тармакта иштешет. Алар дагы өзүнчө ийгиликке жетишкен. Ар бирөөсүндө өзүнчө фабрикалары бар, бирок алардын аттары башкача. Кулброс өзүнүн жашоосу менен азыр өнүгүп келе жатат. Сиз жетектейсиз жок? Мен болсо 2023 жылдан баштап башкы директор болуп дайындалганмын. Өзүм негизи жогоруда айтып кеткендей, ар бир компаниянын өзүнүн өнүгүү табияты болот. Азыркы Кулбростун алдында жаңы тепкичтер турат. Ошон үчүн мени бул жумушка чакырышкан. Тургун, бүгүн бизде 7 каналдын көрүүчүлөрү фабрикаларыбызды кичине экскурсия кылып көрсөтөбүз. Сезим, бул жигиттин аты Тургунбек. Тургунбек биздин жаш кадрыбыз, аябай келечектүү кадр. Кудай буйрса, Кулброс холдингдин келечектеги жетекчиси. Тургун өзү негизи упаковкадан баштаган. Упаковка бул аябай жөнөкөй жумуш. Ошол жерден баштаган. Бүгүнкү күндө Кулбростун чоң бир фабриканын жетекчиси. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Менин атым Тургунбек. Нижинчүү фабрикасынын жетекчиси болом. Ильяс байке айтып кеткендей, эң ылдыйкы жумуштардан баштагам. Азыр Кудайга шүгүр. Ушундай жетекчилик орунду негиздөөчүлөр аманат тапшырып берди. Колубуздан келишинче аракет кылып атабыз. Бул жалпы фабрика жөнүндө айта кетсек, биякта 200 киши иштейт азыркы учурда. Арасынан 100 швея, калгандары отканын кесиптештер, анан упаковка, крой болуп, жалпы 200 киши иштейбиз. Айтып кетчүн нерсе, мынаке Тургун мисал катары өзү Тургун шаардан эмес, бирок мына айылда да болсо дагы биздин жаш кыздар, балдар бир ийгиликке жетишсе болот. Мисалы үчүн Кулброс компаниясы ушундай мүмкүнчүлүктөрдү берет. Канчада башталат? Жумуш саат 8-де башталат. Ооба, 8-де башталып, саат 6:15-те бүтөт.
ортодон завтрак берилет, ысык тамак аш, анан обедте ысык тамак аш бар. Жана ушундай эле ошол Нижинчи айылында айыл өкмөтүндө 4-5 айыл бар. Ошол 4-5 айылга жети маршруттабыз коюлган. Жумушчуларды эртең менен алып келебиз, жана кечинде үйүнө жетип келебиз. Ооба. Жалпы ушундай жүрүп пашпорттер мындай бир айланалы, Азыр школьный сезонго формалар тигилип атат, водолазкалар, футболкалар. Бул тигилген продукциянын бардыгы четке чыгат, Европага тигилет. Ошондо азырынча ошо Россияга тигилип атат. Азыр бизде 3 линия бар. 3 линиянын 3-өө тең ар кайсы модель тигилип атат. Мына биякта водолазка тигилип атат. Тиякта дагы бир тур водолазка тигилип атат, анан футболка тигилип атат. Азыркы моментте бүгүнкү күндө 90 швея жумушка чыкты. Азыр 90 швея. Ооба, азыркы моментте бүгүнкү күндө 90 швея. Негизи штатта 105тен 110 швеяга чейин. Мына бул линиябыз футболка тигилип атат. Ооба. Биздин швеяларда мындай да конвейерный метод иштейт деп коет. Мисалы шаардагы швеялар бир швея готовый продукцияны өзү тигсе, биздики по операционно да. Ар бир мисалы могу футболканы готовый продукцияга чыгарыш үчүн 14 операция, бир футболкага 14 швеяны отургузабыз да. Анан менеджер линия деген бар, тиякта Уркая деген эже, анан ошонун баарын контролировать этип турат да. Мисалы по операционно биринчи мисалы плечо тигилет, анан боковой ошонто анан тияка чейин готовый продукция ошонтон чыгат да. Демек бир футболканы бир адамга жүктөп койбойт экенсиздер. Ооба. Конвейерный метод иштейт деп коет, операционно тигилет. Штип тигилип кете берет, операция менен тигилип кете берет. Орто жолдон бизде ошондой ассистент швеи деген бар, швеянын жардамчысы. Ошолор швеяларга жардам берип турат. Ошондо швеяларыбыздын иши только тигишет да. Азыр тигилип, ушинтип тигилип туруп, анан отдел технического контроля деген бар. Швеялар тигилип бүткөндөн кийин сапатты ушул отдел текшерет. Ооба, ушул отдел текшерилет. Анан ушул отдел текшерип бүткөндөн кийин отдел упаковкага өтөт. Отдел упаковки, отдел технического контроля 2 бөлүктөн турат. Биринчи сапатты текшерет, анан сапат текшерип бүткөндөн кийин ушинтип балдарын чистка машинкалары менен тазалашат. Анан ушинтип тазалап бүткөндөн кийин анан отдел упаковкага өтөт. Отдел упаковкадан үтүктөлүнөт, анан үтүктөлүнүп туруп анан готовый продукцияга чыгат. Жалпы ушундай. Бир күндө канча продукция чыгат? Бир күндө, азыркы күндө 90 швея менен 7000ден 9000 изделияга чейин чыгарса болот. Күнүгө, ооба, күнүгө. 10.000ге чейин чыгарабыз. Менеджер var, şaşmazı diye. Ошол şaşmazı. İşinizге болсун. Бизактын өндүрүштүк менеджер болгон. Мен атым Малаева Шакмаза. Мен Көкөбү фабрикада менеджер болуп, өндүрүү менеджери болуп иштейм. Канча жыл болду? Ачылган жылдары келгенмин. Андан кийин 4 жыл иштептим. Андан кийин декретке чыккан болдум. Декретте 3 жыл отурдум. Азыр мынакей садик бизде бала бакча ачып берди. Просто бизге бала бакчага кызымдап келип кайдымдап, кайра өзүмдүн жумушума келип иштейм. Жакшы сатып көрсөтөбүз, балдарыбыздарды өзүбүз да жумуш менен камсыз болуп атабыз. И балдарыбыз да көчөдө сактайбыз. Бала бакчада кызым алып.
түсіндірмеңіз. Кененірек айтсаңыз, қандай мен алдыңғы жерде менеджер болып іштеймін, өндіріс менеджер болып келген қойларды барлығына бөліп беремін, тіктетеміз, тіктетіп бақойға фабрика қылып шығарып береміз. Biz азыр дагы бир бөлмөгө кирдик. Бул жак боюнча айта кетсеңиз. Бул упаковка бөлүмү өзүңүздөр көргөндөй эле пашевтен чыгат. Пашевтен чыгып отдел технического контроля сапатын текшерет. Сапатын текшергенден кийин упаковкага өтөт. Упаковкада үтүктөлүнүп туруп заготовка кылынат, комплектовка болот. Анан ушактан даяр готовый продукция чыгып, палеттерге салынып, анан экспортко кетет. Биз баягы жаңы келип атканда сөзүбүздүн башында айта кетпедиңизби? Мен дагы жаңы келгенде упаковкадан баштагам депчи. Ошого да токтоло кетеличи. Өзүмдүн карьерам жөнүндө айта кетсем, мен ошол Кулброско келгенде жумушум упаковкадан баштагам. Упаковкадан кийин отдел кадровго өтүп, бухгалтериянын иштерин кылып, анан ушундай негиздөөчүлөр ушундай аманатты тапшырып берген. Азыр 200 кишилик фабриканы жетектеп Демек, кичинекей нерседен баштап азыр чоң ийгиликке жетиштик. Ооба, аракет менен кылып, ушундай должностька жеттик. Келиңиз анда бул жактын ишмердүүлүгү менен да таанышалы, жүрүңүз. Атым Жасмин. Жасмин, кел, бүгүнкү иш процессиңди да мага да көргөзбөйсүң. Кантип баштайбыз азыр? Макул. Азыр бизде водолазка болуп атат. Бизге биринчи водолазканы могу эчиккечке атып алабыз. Могу бала, мына ушундай пистолет менен эчиккечке атат. Кийин аны биз монтип даярдайбыз. Эки жагына. Ооба. Ыкчамдуулук керекпи? Ооба. Бүттү экенбиз да, мындагы. Түз Мындай керек да, көңүл буруп, Ооба. Мындай кылабыз да, кийин. Анан эчиккечкасын салып коебуз. Анан пакеттерге салып, Кийин комплектовкага кетет булар. Ушинтип күнүнө биз 8 миңден 10 миңге чейин кийимдерди даярдап беребиз. өзүңүздөр 8 миң, 10 миңге чейин кийимдерди ушинтип упаковкалап чарчап каласызбы? Жок, жумуш оңой эле бизде. Садик булар. Бул садик. Мурунку биздин фабрикабыз. Өзүңүздөр көргөндөй, мына кесиптештерибиз үчүн балакча куруп бергенбиз. Ошол балакчага келдик. Бул балакча жөнүндө айта кетсек, айыл тургундарына дагы 10 квота место бөлүнгөн. Бул төмөнкү чүйдө алгачкы эң биринчи бала бакча ачылды. Шаардын четиндеги Төмөнкү Чүй айылында жайгашкан жалгыз бала бакчанын ичинде жүрөбүз. Бул бала бакчаны Кулброс фабрикасы куруп берген. Ал жактагы кызматкерлердин балдары дагы жана ошондой эле бул айылдагы балдар дагы келип, бул жакта мугалимдерден ушундай тарбияланышат. Азыр биз бул бала бакчанын жетекчисинен дагы кененирээк таанышып, толугураак маалымат алабыз. Мен Менжигитова Жанар. Ушул айылдын жашоочусу, ошол менен бирге ошо Кулброс фабрикасында мурун иштегенмин. Бүгүнкү күндө ачылган ошо жаңы бала бакчанын мындай тарыхый ачылыш болду деп өзүм ойлойм. Ошо тарыхый окуяга өзүм күбө катары күбө болгондон абдан кубанычтамын. Кулброс фабрикасынын негиздөөчүлөрү айрыкча айыл жашоочуларды аялдарга болгон бир мүмкүнчүлүк түзүп беришти да. Бул мындайча айтканда үйдө отуруп балдардын кароочусу жок, жумушка чыга албаган аялдарыбыз толтура болгон. Бүгүнкү күндө ошолор чыгып иштешип, аябай ыраазычылыгын айтышып кетип атышат. Анан бул бакчада көптөн көп мындай кызмат көрсөтүүлөргө дагы сүйүнүшүп атышат да, рахмат деп.
айтып калбадыңызбы, аз эле убакыт болду деп, бул бала бакчанын ачылганыначы, анан буга чейин такыр ачылбаптыр, шарттар түзүлбөптүр. Анан жакшы эле болсо керек сиздерге, Ооба да ушул убакка чейин Союз урагандан бери канча жыл болгон болсо, ошо бала бакча болгон эмес бул жерде. Бүгүнкү күндө бул бала бакчаны бүт жашоочуларыбыз келип көрүп сүйүнүп атышпайбы? Өзгөчөлүктөр, өзүнчө бир заманбап стилде курулуп, мындай адам көңүлүн өзүнө тарта турган болуп атпайбы? баардык шарттар бар экен. Баардык шарттар бар. Ооба, баардык шарттар бар. Учурда 36 бала бар. 3-4 бала адаптацияда азыр. Биринчи адаптациядан өткөрөбүз, үйрөтөбүз. Анан уже тизмеге кошуп ошо каралат балдар. Иштеп жаткан ишкерлердин балдары анан бул жактагы. Ооба, иштеп жаткан ишкерлерибиздин балдары бар. Анан жашоочуларга 10 квота берилген. Ошо жашоочуларыбызда 10 бала бар. Калганы бүт бардыгы эмеден, кызматкерлерибиздин балдары. Мына биз азыр төмөнкү чүйдө жайгашкан Ак жол тигүү фабрикасынан келе атпайбызбы? Ал жактагы бардык нерсе жайгашыптыр, бала бакчалар, жана медпункт, айтор, банкомат, бардык шарттар түзүлүптүр да. Анан мындай суроо бергим келип жатат. Ошол нерсенин баарын камсыздаш деле бул кыйын болуш керек. Ооба, албетте бул чоң каражат талап кылат, бирок биздин компаниянын миссиясы жашатыш үчүн жашоо, же орусча айтмакчы жить во благо людей и развитие деген миссиябыз бар. Ошол миссиянын алкагында биз жашайбыз. Биздин коллектив, негиздөөчүлөр, жетекчилер, коллектив ушул миссияны жүрөктөрүнө кабыл алып иштейбиз. Ал эмнени түшүндүрөт? Ал албетте бизнес чөйрөсүндө биз прибыльди да көздөйбүз, бирок ал негизги максат эмес биз үчүн. Негизги максат ошол жергиликтүү алыстагы айылдарда ошол жумуш орундарын түзүп, ошол жерде эжелерге, кыздарыбызга, апаларыбызга жумуш орундарды түзүп, мүмкүнчүлүктөрдү түзүү. Ошол эң негизги максат, компаниянын максаты ошол. Ошон үчүн биз ар бир фабриканын алкагында ушундай бир чоң пландар, чоң ниет бар. Бала бакча ачуу, ар бир фабрикада жумушчуларды эртең менен баштап транспорт маселеси чечилген. Эртең мененки түшкү тамактануу, ысык тамактануу бар. Ар бир фабрикабызда бир врач бекитилген, эгерде жумушта, деги эле жумушта эмес, жашоодо дагы давлениясы болобу же башка нерсе бир оорчунду, мындай ден соолукка байланыштуу болобу, консультация алганга биздин жумушчуларда мүмкүнчүлүк бар. Анан 1,5 миң кызматкери. Өзү негизи фабрикалар боюнча, жалпы фабрикалар боюнча сезонго карап 1,5 миңден баштап 2 миңге чейин кызматкер иштейт. Негизи ар бир ишти баштарда бул команда дагы маанилүү эмеспи? Анан 1,5 миң, 2 миң кызматкер деп калдыңыз. Анан ошончо команданы бириктириш кыйын болуш керек, деги эле ушул жумушуңуздагы кыйынчылыктар кандай учурлар болот, ошолор боюнча да айтыңыз. Албетте, любой мындай чоң жетишкендик үчүн, чоң пландарды аткарыш үчүн албетте команда керек. Командасыз болбойт. Биздин компанияда биз бүт жумуштарды команда менен кылабыз. Өзү негизи бир адам иштесе, канчалык кыйын да болбосо дагы баары бир адам баласы пенде, ден соолугу бар, чарчайт. Агерде команда менен иштесең,
чарчаган күнү сен жанында жүргөн досуң, коллегаң сени колдойт. Ошон үчүн команда менен иштегенде аябай жакшы, көп мүмкүнчүлүктөр ачылат да. Анан мындай кыйын учурлар болуп калат, кээде чарчап калам деп дагы баягы айтып калбадыңызбы? Ооба, кээде өзү негизи 1,5 кишини, 1,5-2 миң кишини күнүнө ойлош бул аябай кыйын негизи чындап алганда. Кээде чарчайсың, бирок команда сени мындай колдойт, команда сага жардам берет. Ошон үчүн ушул команда менен иштегенде мындай оңоюраак болот да жумушчу. Демек, чарчооңузду алар басып коюшат экен да? Чарчоону командада басат, мындай жеңилдетет. Экинчиден, бүгүн сиздер менен бир фабриканы көрүп чыктык, өзүңүздөр көрдүңүз. Ал жерде жергиликтүү эл иштейт. Ошолорду көргөндө дагы өзүнчө бир дух болот, дух келет. Биздин жумушубуз жөн эле айлык үчүн эмес, бул эл үчүн, жерибиз үчүн, биздин ошол эжелер, апалар, кыздарыбыз жөн эле үйдө отурбай бир кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү алып атат. Ошол нерселерди көргөндө, ошол нерселерди эстегенде мындай чарчаганың кетет да, мындай дагы иштегин келет, дагы фабрикаларды алыскы райондордо, айылдарда фабрикаларды ачууга бир аракеттенгенге мындай күч кубат болот да. Азыркы учурда тигүү цехтери ар кайсыл аймактарда кулачын жайган десек дагы болот да. Анан мындай конкуренция көп ушул тигүү тармагында. Анан алардан алдыга озоюн, дагы кызматкерлерге жакшы шарт түзүп берейин деп алдыга умтуласыздар да. Ошол боюнча айта кетсеңиз. Өзү негизи биз конкуренцияны аябай жакшы көрөбүз. Негизинен Кыргызстан кичинекей мамлекет, бирок ошол эле кезде биз тигүү жагынан өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүздү көрсөттүк. Мисалы үчүн ошол эле ЕАЭСтин алкагында Российский Федерацияга, Казакстанга биздин товарларыбыз аябай бааланат. Ошон үчүн спрос аябай чоң. Өзү негизи биз Кыргызстанда конкуренцияны ойлобош керекпиз. Анткени суроо талап продукцияга ушунчалык чоң, биз бириккен күнү дагы жетишпейбиз да. Бүт тигүү цехтер бириксе дагы биз жетишпейбиз. Ошон үчүн биз конкуренция маселесин мындай көп деле ойлонбойбуз. Конкуренцияны биз өзүбүзгө коебуз да. Бизде иштеген жумушчуларга жакшы орунду, жакшы условияны түзүп атабызбы, жакшы продуктаны алып атабызбы, жакшы мындай татыктуу эл аралык деңгээлде условияны түзө алабызбы деген ушундай биз өзүбүз мындай талаптарды коебуз. Ошол конкуренция болсок, бир эл аралык дүйнөлүк деңгээлдеги компанияларга конкуренция болгонго мындай аракет кылабыз да. Бирок мындай бизде Кыргызстандын ичинде орточо же кичинекей цехтер болсо, биздин политикабызды бүт баары билет, биздин фабрикаларыбыз ачык. Биз наоборот көрсөтөбүз да, кантип иштеш керек, мындай чоң объемдук жумушту аткарганда кантип иштеш керек, бүт мындай секрет кылбай ачык айтып бергенге даярбыз дайым. Бул тармак биздин негиздөөчүлөр менен тандалган бизнес болуп атпайбы? Жогоруда айтып кетпедимби, 2008 жылы 5 бир тууган биригип ошентип кайсы тармакта, кайсы багытта иш кылабыз деп. Ошол жерден тандалган багыт. Биз болсо азыр жетекчилик, калган полностью коллектив, биз азыр ушул ишти улантып кетип атабыз. Өзү негизи бул тармак эми эле өсүп келатат, дагы келечеги аябай кеңири негизи. Ошон үчүн ушул тармакта азыр алектенип атабыз. Дагы бир нерсе айтып кетчү нерсе, бул тармак аябай биздин коллективге, жетекчиликке аябай жагат. Анткени биз түздөн түз мындай адамдарга
пайда алып келе турган мындай адамдардын жашоосун өзгөртө турган мындай иш аракет болуп атат да. Ошон үчүн бизге ушул тармак аябай жагат. Жакынкы арада ушул тармакта иштейбиз. Анан баягы эфирден сырткары дагы өзүңүздүн пландарыңызды айта кеттиңиз. Келиңиз азыр дагы ошол боюнча кененирээк дагы 5 жылдан кийин кандай Кулброс ишканасын көрө алабыз дегендей. Ооба, биздин жакынкы 5 жылдык дегеле келечектеги кандай план дегенде биз ар бир областта фабрикалар ачылыш керек, биздин цехтер ачылыш керек. Ошонун артынан биздики эле эмес, башкалар дагы бизди көрүп ушундай цехтерди ачыш керек. Биздин кыялыбыз ар бир фабриканын алкагында бала бакча ачылыш керек, мектеп ачылыш керек, медицинский центрлер ачылыш керек. Ушундай кыялдарыбыз бар. Анан мисалы азыр жумуш менен камсыз кылып жатпайсыздарбы? Анан ошол үйрөтүп алуу жагынан дагы мындай пландарыңыздар барбы? Өзү ал маселе жумуш ичинде чечилген маселе да. Биринчи мисал биз швея болуп иштеген же иштебеген адамдарды кабыл алабыз. Эгерде швея болуп иштесе, анын деңгээлин көрүп, ошого жараша аны аныктайбыз, кайсы жерде иштейт. Эгерде швея болбогон болсо, анда бир жумалык ушундай бир эме бар, үргөтүү периоду бар. Үргөткөндөн кийин уже официально эмеге жумушка алабыз. Азыркы учурда ар бир эле ишканада айлык маянасы дагы маанилүү талаптардын бири. Сиздерде кандай? Азыр бизде ачык маек болуп атпайбы? Келиңиз көрүүчүлөрүбүзгө айта кеттиңиз. Айлык канча алышат? Бул жерде эч кандай деле секрет, чоң деле секрет жок. Айлыктар адамдын, ошол жумушчунун профессионалдыгына карата 13-15 миң сомдон башталып 50-60-70 миң сомго чейин жетет. Анан кээ бир фабрикаларда бизде сдельный деп коюшат. Ошол сдельный канчалык адам өзүнүн көңүлүн коюп, өзү аракет кылса, ошончолук көбүрөөк акча алат. Бизди көрүп жаткандарга да жалпы жаңылык болсун, балким бул фабриканы билбегендер да бар да. Анан кантип кайрылышса болот, кантип байланышса болот, ошол боюнча кененирээк. Социалдык тармактан байланышсаңыз болот. Ал жерде бүт контакттар, телефондор бар. Кулброс компания деп жазсаңыз, ал жерден чыгат. Инстаграмдан да чыгат, Фейсбуктан да чыгат, жеке өзүбүздүн сайтыбыз бар. Ошол жерде бүт контакттар бар. Биз азыр бактын жанында турабыз. Неге бул жерде турат деп да кызыгып жатсаңыздар керек. Бул бактын өзгөчө тарыхы бар. Келиңиз. Ооба, сезим. Бул Ак жол фабрикасы, ушул фабрика, эң чоң фабрика ачылып атканда бул бак аябай кичинекей болгон. Мен боюмдан да канчалык эле мындай беле? Мындай болчу. 3-4 жылдан кийин мынакей өзүңүздөр көргөндөй чоң ишкана, 400-500 киши иштейт. Бул да бак биз менен өсүп келатат. Ооба. Кантип тийилип калды эле? Бул жерде негиздөөчүлөр ошол 5-1 тууган агайынелер ушул бакты тигишкен. Жакшы ниет менен тигишкен. Ушул ишкана менен чогуу ушул бакта өссүн депчи. Мынакей бакта өсүп атат, ишкана да өсүп атат. Демек, бул бакты көргөн сайын өткөн күндөрдү эстеп, Ооба. Жакшы. Анан азыр биз бардык ишканаларды кыдырып келатпайбызбы? Анан миңдеген адамдарды жумуш менен камсыздайт экенсиздер. Анан бир суроо бергим келип жатат. Азыр күндүн дагы ысыгы, негизи эле кыргыздарда майрамдар да көп эмеспи? Анан ошол учурларда ишкана иштегендерди кандай көңүл бурасыздар иштегендерге? Туура суроо. Негизи жайында өзү ысык болот. Өзүңүздөр көргөндө азыр ысык болуп жатат. Бирок биз бүт коллективди 2 жолу майрам кылып беребиз десек болот. Жылына 2 жолу. Жылдын аягында
финансылык жыл бүткөндө бир жолу чоң жаңы жылды тосуу боюнча корпоратив өткөзөбүз. Бүт бизде иштеген жумушчуларды ресторанга алып барып, татынакай бүт барып татынакай кийинип, ошол жерде артисттерди чакырып, ушул жылды бүтүрдүк деп шаңда отурабыз. А экинчиси болсо жайында ушундай ысык күндөрү бүт жумушчуларды эс көлгө алып барабыз. 3 күндүк эс алуу бүт жумушчуларды эс көлгө алып барабыз. Кулбуроз тигүү фабрикасын биз бир күндүк күнүн дагы тааныштырдык окшойт. Бул бактын дагы өзгөчө тарыхы бар экен. Байке айтып кеткендей, бак менен кошо эле фабрика дагы күндө өсүп, өркүндөп жатыптыр. Алдыда дагы буюрса бир гана бардык аймактарда орун алган бир өзгөчө чоң фабрикага дагы айланат экен. Ошо ишиңиздерге ийгилик. Чоң рахмат.